Жогорку кеңештин Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартуу маселесине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия өткөн аптада 4-чү ирет жыйынга чогулду. Бул тууралуу комиссиянын жетекчиси депутат Динара Ашимова Азаттыкка билдиргендей, анда башкы прокуратурадан алынган материалдар боюнча талкуу жүргөн. Комиссия иштеп жатат, 4 жолу чогулдук. Кылмыш иштери боюнча материалдарды алганбыз. Таанышып жатабыз, бирок анын мазмунун сиздерге ачык айта албайм. Анткени бул кызматтык маалыматтар болгондуктан аны ачыктоо милдетин алганбыз. 31 майда парламенттин жалпы жыйынында төрага Нурланбек Шакиев баш прокурордон Мадумаровду кылмыш жаза кодексинин кылмышка даярдык көрүү, жапырт башаламандык, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу деген беренелердин негизинде жоопко тартуу боюнча сунуштама түшкөнүн билдирген. Сунуштаманы карап чыгыш үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, курамына депутаттар Ханжеза Карим, Мекенчил депутаттык тобу, Кундузбек Сулайманов, Атажурт Кыргызстан, Миргүл Темирбаев Ишеним партиясынан, Гуля Кожомкулова, Бүтүн Кыргызстан, Мурадил Сыдыков, Ынтымак, Динара Ашимова, Ыйман Нуру, Фарходбек Алимжанов, Альянс, Мирлан Самый-Кожо элдик депутаттык тобу кирген. Башкы прокуратура ушуну менен Адахан Мадумаровду кылмыш жообуна тартуу үчүн парламенттен 2-чи жолу уруксат сурап жатат. Мадумаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон Кыргыз-Тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу былтыр 14 январдан тартып күбө катары сурала баштаган. Ага чыккынчылык боюнча айып тагылганын Азаттыкка өзү билдирген. Анда түзүлгөн депутаттык комиссия Мадумаровду жоопко тартууга уруксат бербөө чечимин кабыл алып, парламент колдогон. Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Биринчи жолу Татьяна Каримова кызы Гульнараны көрүүгө тыюу салынганына нааразы болду. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун жубайы Татьяна Каримова абакта жаткан улуу кызы Гульнара Каримованы көрүүгө тыюу салынганы тууралуу биринчи жолу айтты. Бул тууралуу ал өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Алгач Татьяна Каримова небереси Гульнара Каримованын бүгүн 17 июнда 25 жашка толгон кызы Имонду туулган күнү менен куттуктады. Мен неберем Иманды 25 жашы менен куттуктайм. Сиздерге бакыт, тынчтык жана сүйүү каалайм. Бирок тилекке каршы бүгүнкү сонун күндүн кубанычы толук эмес. Кызым Гульнараны 21 колонияда көрүүгө уруксат беришкен жок деп жазган Татьяна Каримова. Бүгүнкү күнгө чейин Татьяна Каримова улуу кызы тууралуу такыр айта элек болчу. Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гульнара Каримова да анын балдары да келген эмес. 2013-жылы Гульнара Каримова апасын бир катар айыптоолорго жанагы байланыштуу уюмдардын жабылышына күнөөлөгөн. Бул аптада биринчи президент Ислам Каримов коомчулуктун көңүл чордонунда болду. Кыздарына гана эмес, уулуна дагы тиешелүү. Айта кетсек, Каримовдун биринчи никесинен уулу Петр Каримов мурас маселеси боюнча Татьяна Каримованы сотко берген. Сот отуруму өстүбүздөгү жылдын 26 июнуна белгиленген. Гульнара Каримова кайда? Акыркы маалыматтар боюнча Гульнара Каримова Ташкент облусунун Зангиот районунда жайгашкан номер 21 түзөтүү колониясында кармалууда. 2019 жылдын 14 мартында колонияга алынып келинип, 7 отряддын 2 секторуна жайгаштырылган. 2020 жылдын 18 мартында кылмыш иштери боюнча Ташкент шаардык сотунда Гульнара Каримовага жана ал уюштурган кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин соттук отурум аяктап өкүм чыгарылган. Жабык сот отурумунда айыпталуучулардын, күбөлөрдүн, жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү угулуп, далилдер иликтенип, соттолуучулардын жактоочуларынын жүйөлөрү талкууланды. Сот кылмыш ишинин материалдарын кылдач жана толук изилдеп чыгып, соттолуучу Гульнара Каримованы кылмыштуу уюмду уюштуруу, опузалап акча талап кылуу жана талаптоноо, кылмыш түшмөрдүүлүктөн түшкөн кирешени легалдаштыруу жана башка кылмыштар боюнча күнөөлүү деп тапты. Гульнара Каримова 13 жыл 4 айга эркинен ажыратылды. Кылмыш жаза мыйзамдарынын нормаларына ылайык жана жаза бир нече кылмыштар жана жазалардын жыйындысы боюнча дайындалгандыгын эске алуу менен 2015 жылдын 21 августунан тарта жаза мөөнөтүн эсептөө чечими кабыл алынган. Эскерте кетсек, Гульнара Каримова 2022 жылдын 8 июлунда 50 жашка чыккан. Анын уулу Ислам Каримов Лондондо жашайт. Үй бүлөлүү бир баласы бар.
Кызы Иман Каримова окуусун Лондондо улантып, кээде Өзбекстанга келип турат. Иман Каримова чоң энеси Татьяна Акбаровна Каримова жана тайэжесинин кызы Мариям Тилляева менен бузулган мамилени калыбына келтирди. Каримовдордун үй бүлөсүнүн кичүү кызы Лола Каримова Тилляева Ислам Каримов каза болгондон кийин Өзбекстандан чыгып кеткен. Ал Ислам Каримов атындагы Республикалык коомдук фондду АКШдан башкарат. Ал ошондой эле The Harmonies дизайнерлик товарлардын брендин негиздеген. Биринчи президенттин жесири Татьяна Каримова Ташкентте жалгыз жашайт. Ал 26 августта 74 жашка чыгат.